чырайын кооздоп төшөп жерине, сыймыктарын келип жеткен чегине, саякпайы сагынбайы жаралып, сан жырганы алттар сунду элине. Түргөнүн басы жанагы араша менен кайнар суу, осолордун боюнда дуулап жаткан жери ушул. Түбүнөн бери түрүлүп түргөн болуп жетиптир, ошол кезде жанагы жыргап жаткан калың жер жыргалаң болуп өтүптүр. Азыркысын сурасаң, кең ак суунун боюнда берилип жаткан жер ошол. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын Келечек студиясы менен биргеликте Саякпай Манасчы эл аралык фондунун колдоосунда кереметтүү Ысык көл облусунда тереңине сөз жетпес кыргыз элинин рухунун туу чокусу болгон Манас эпосун калың элге жайылтууда болгон иш-чара Ак Суу районунда жалпы 33 мектептин катышуусунда кыл ашкан кызуу таймаш жогорку деңгээлде болуп өттү. Иш-чарага Саякпай Манасчы эл аралык фондунун президенти Саматбек Ибраев, белгилүү манасчылардан Кубанычбек Алмабеков, Ырыспай Исаков, Тилек Асанов жана Улан Исмаиловдор каракылдык акчарып калыстык менен башкарып, калыстык кылып беришти. Оюн эсебинен 3-орунду Айтбаев орто мектебинин Манас тобу, 2-орунду Ракымов орто мектебинин Жетосуят тобу, 1-орунду Ашубаев орто мектебинин Керкөл тобу багындырып, ошондой эле областтык манастануу таймашына жолдомо алышты. Алдыга суурулуп чыккан топторго кубок, медаль, китеп жана ардак грамоталар менен сыйланышты. Иш-чарага көмөк көрсөткөндүгү үчүн Ак Суу райондук мамлекеттик администрациясына, Ак Суу райондук элге билим берүү бөлүмүнө жана Ак Суу айыл өкмөтүнө терең ыраазычылык билдиребиз.